Урматтуу айдоочулар жана жол жүргүчүлөр, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз бул биринчи группага таандык болуп атат. Бул эскертүүчү жол белгилери. Эскертүүчү жол белгилери булардын формасы 3 бурчтук болуп, четтери кызыл менен белгиленген. Бул белгилердин баардыгы айдоочулар алдын ала коркунучтуу участкага келе жаткан жердин көрүп туруп эскертип эле коюучу белги катары эсептелет. Булар шаардын ичинде, айылдын ичинде 50-100 метр аралыкта коюп, шаардын сыртында жана айылдын сыртында бул белгилер 150-300 метр алыста коюп, алдын ала айдоочуларга эскертип эле койгон жер бар. Эгер биз ала турган болсок, бизде эң керектүүсү азыр көп жерлерде ушу 1.7 белгиси коюлган. Бул айдоочуларга эскертип коет, алдыңарда кесилиште айлампа бар, айлампаны айланып өтөсүңөр деген маанда эскертип эле коет. Бирок азыркы жаңы жол эрежеси боюнча 1.7 белгиси ушул айлампанын ичине кирген транспорт каражаттардын артыкчылыгы болуп атат. Ошо негизги жол ошол гана өтүп кеткенден кийин гана калган кесилиштен келген машина өткөнгө гана уруксат берилип калат. Андан кийинкисин биз ала турган болсок 1.11 деген белгибиз бар. Бул коркунучтуу бурум деп айдоочуга алдын ала эскертип коюп атат. Бул белги коюла турган болсо шаардын ичинде 50-150 метр коюлат, шаардын сыртында 150-300 метр коюлуп, айдоочу алдын ала эскертип аткан жери. Бул көбүнчө өтө кооптуу участкаларга коюлат, себеби ал жерде өтө жогорку ылдамдыкка кирген айдоочуларга тыюу салып коюп аткан. Себеби бул белги өзү алдын ала айдоочуга эскертип коюп атат. Айдоочу деп атат. Алдында келе жаткан коркунучтуу бурум бар, сен ылдамдыгың төмөндөтүшүң керек деген эскертип коет. Андан кийинки биздин белгибиз бул деле эскертүүчү белгилерге кирет. Мисалы биз ала турган болсок 1.13, 1.14 деген белги. Бул белгилер көбүнчө перевалдарга коюлуучу белги катары эсептелет. Айдоочунун алдын ала ошо канча процент жогоруга түшүшүн же канча процент тиктен ылдый түшүшүнү гана эскертип коюучу белгиси. Бул белгилер ошол перевалга жетпестен туруп 150 метрге гана коюлат да, айдоочуларга эскертип койгон жер бар. Бирок бул жерде бир гана жол эрежеси бар. Ушул тиктен төмөн түшүп келе аткан машина, жогору чыгып кеткен машинага жол бергенге милдеттендирип койгон жери бар. Андан кийинки белгилерди алсак 1.15 деген белгибиз бар. Бул айдоочуга эскертип аткан алдыңардагы жол тайгак жол деп. Бул деле белги 300 метр алыста коюп, айдоочуга жолуңуздар тайгак деп ылдамдыкты төмөндөтүшүңөр. Бирок ушул 1.15 белгисинин түбүнө кошумча маалымат берүүчү жол белгиси дагы коюлуп калышы мүмкүн. Коюшу мүмкүн 7.2.1 деген белгиси коюлуп туруп, бул жерде айтыш кошумча маалымат берип атпайбы? Тайгак жолдун узундугу деп атат 500 метр, жемсе 100 метр деп жазып коюш. Адан тышкары бунун түбүнө 3-чү группадан белги коюп коюшу мүмкүн. 3.24 деген белги коюлат да, бул белги айдоочуга чектөө киргизип коет. Сиздин ылдамдыгыңыз 30-дан жогору жүрбөңүз деген маанада, же 40-тан жогору жүрбөйсүз деп айдоочуга чектөө киргизип коюп аткан жери.